Эгерде жеке мени менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Кашаларды көбөйтүү менен ачуу. Дароо мисал келтирсек, эгерде кашанын алдында сандан кийин эч кандай белги жазылбаса, анда көбөйтүү бар деп түшүнөбүз. Ошондо 3 менен кашанын алдында көбөйтүү белгиси бар. Мындай учурда 3'тү ар бир мүчөгө көбөйтөбүз. 3'тү 4x'ке көбөйтсөк 12x болот. 3'тү -5ке көбөйтсөк -15 болот. Дагы бир мисал карап көрсөк. Мында да 4'тү ар бир мүчөгө көбөйтөбүз. 4 көбөйтүү -4y барабар -16y. 4 көбөйтүлгөн 7 28, 4 көбөйтүлгөн 2x 8x. Эми бөлчөктүү сандарга мисал карап көрсөк. Мында 2ден 1'ди ар бирине көбөйтөбүз. 2ден 1 көбөйтүлгөн 3x. 3x'ин бөлүмүнө 1'ди жазабыз. Калган алымын бөлүмүнө көбөйтөбүз. Ошондо 3x бөлүнгөн 2 чыгат. Эми 2ден 1 көбөйтүлгөн -5ден 2. Бул жакта 2 менен 2 кыскарат. Калганын алымына бөлүмүнө көбөйтөбүз. Ошондо -5ден 1 болот. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.